Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу көрөрманым, эс алуу күнүңүздөрдө чай үстүндө сырдашуу берүүсү аркылуу ар дайым маанайыңыздарды көтөрүүгө даярбыз. Ал эми бүгүнкү берүүбүздө дагы өзгөчө жаш таланттар конокто десек болот. Алдыда тааныштырабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичели. Пиала Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө келген конокторубуз менен пиала чайынан ичип маектешет эмеспизби? Ал эми пиала чайы жөнүндө айта кетпесем болбойт. Пиала чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалат десем болот. Андыктан тандоо сиздерде, бирок биздин сунушубуз пиала чайы. Ал эми биз маегибизди улантабыз. Бүгүн студиябызга келген коноктору менен тааныштыра кетейин. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды окшойт. Интернет айдыңында өзгөчө чыгармалары менен хит болуп жаткан жаш таланттар Айбек Ниязбек жана Гүлжан. Кандайсыздар? Студиябызга кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Маанайыбыз эң сонун. Келиңиздер, кыргыз элибиз менен амандашып, өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдык. Буюрса 7 канал телеберүүсүнө рахмат чакырганыңыздарга. Азыр колдон келишинче элибизге жакшы маанай тартуулайбыз. Келиңиз, анда Гүлжан айым, сиз дагы өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Кош келдик. 7 каналына кыргыз элине чоң салам жолдойм. Анда эмесе алгач эле суроолорумду бере берейин. Азыр интернет айдыңында чыгармаларыңыздар хит болуп атат, өзгөчө TikTok тармагында, Ошол чыгарма боюнча айта кетсеңиз. Негизи клиби да чыга элек, анан YouTube каналдарда дагы жарыялана элек экен. Келиңиз ошол чыгарма боюнча. Эч жака чыга элек, негизи TikTok эле салып атабыз. Булар жөнүндө айта кетсек, орус ырчызы Валерия жекебиздин ыры, Часика аттуу ыр. Ошолорду кыргызчага жаңы текст жазып, ону Валерия жеңке сөзү кыргыздыкка болуп, сүйүү лирикасы аттуу ыр болуп калды. Дуэт кылып аткарып атабыз. Идея негизи сизге таандык экен да. Идея Бекбол деген досум бар, аранжировщик. Ошол досум менен экөөбүз сүйлөшүп, ушундай кылабыз, дуэт кылабыз деп жазып калганбыз. Жакшы. Анан дуэтке ошо Гүлжанды тандап алыпсыз да, Эмнесине карап тандап алдыңыз? Гүлжан негизи жакшы ырдайт. Ошо үнүнө карап көз сүйлөшүп, анан Гүлжан туура келди. Сиз дароо эле макул болдуңузбу? Ооба, дароо эле макул болдум, ойлонбой эле. Негизи өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Бибисара Бешеналиев атында университетте 1-курсунда окуйм азыркы учурда. Музыка факультетинде. Негизи өзүңүз ошол чыгармачылыкка кызыгасыз. Ооба. Үй бүлөңүз жөнүндө да айта кетсеңиз, үй бүлөңүздө дагы ушундай чыгармачыл инсандарбы, алар сизди колдоп жатабы? Үй бүлөм ооба колдойт. Чыгармачылыкка жакын адамдар, алар да. Ошондой эле бул дагы сиздин алгачкы чыгармаңыз экен да. Ооба. Анан деги эле ушул өзгөчө TikTokто бөлүп салдыңыздар да, ырды. Анан мындай күттүңүздөр беле ушунча хит болуп кетет, элдин жүрөгүнөн орун алат деген сезимдер болду беле башында? Азыр жаңы салып баштадык да. Буюрса эми ар кайсы жерден ырдап, буга качественный жакшы клип тартабыз буюрса. Ошондо да толук клип менен сиздерге алып келебиз. Клип уже тартылып баштады. Тартып ошо сценарий иштеп атабыз азыр. Буюрса жакын күндөрү тартып сиздерге беребиз го буюрса. Келиңиз, анда ушул ырды сөз кылып алдык, негизи көрүп алалы биринчи, андан соң дагы кандай болуптур, аткарып бересиздерби? Аткарып берели. Бул сүйүү лирикасы болуп аталып калды. Мен көрдүм сенин күлкүңдү, неге мынча сүйкүмдү? Ой, сага карайт албыйлап, сен тосуп алчу жаркырап. Биз сүйүүгө баш ийгенде
романтика болот. Көк үчкөнгө байлап сага кат жазамын, махаббат эмиби, а балким азабы. Ажобу жок калбасын жазган ал сүйүү кат, сага сүйүм аппак, сага чын сүйүм ак. Көк үчкөнгө байлап сага кат жазамын, махаббат эмиби, а балким азабы. Ажобу жок калбасын жазган ал сүйүү кат, сага сүйүм аппак, сага чын сүйүм ак. Керемет. Чындыгында сон ыр болуптур. Анан бул ырга клип тартылып жатат деп калдыңыз да? Же тартылып баштадыбы? Эми баштайбыз. Сценарийин жазып атабыз азыр. Буюрса. Сүйүү жөнүндө. Сүйүү жөнүндө ыр болот экен да. Дагы кандай чыгармаларга жакынсыз дегиле? Негизи шаңдуу ырларга, сүйүү жөнүндө ырларга, авторматтуу ырларга. Буга чейин дагы канча ырларыңыз чыгып келген? 3 клипим бар азыр. Бул дуэт азыр аябай жакшы чыгып атат да, чынында көпчүлүк эле ушул ырды угуп жатканын да байкап жатам. Анан алдыда пландарыңыз кандай? Дагы дуэт жаратайын деген ойлоруңуздар барбы? Ойлорубуз да бар албетте. Ушул ырыбызды толук клип кылып чыгарып алып, анан дагы дуэттер менен иштейбиз буюрса. Клип кандай болгон атат? Ушул идеясын айта кетсеңиз. Клиптин идеясы живой бенд кылып, ансамбль менен ырдайын атабыз. Жандуу ырдагандай тартылып атат го азыр казак элинде. Көп жака ошондой жандуу бенд менен тартабыз буюрса. Өзгөчө бир клип болот экен да демек. Буюрса. Даярдыктар жүрүп жатат. Даярдыктар жүрүп атат, даярданып жүрөбүз. Ошол Айбек байке айткандай эле азыркы учурда иштеп атабыз сценарий менен. Буюрса жакын арада чыгат. Сиз мына студент экенсиз, анан алдыда дагы өзүнчө бир чыгармаларды чыгарайын деген ойлоруңуз барбы? Ооба, бар. Азыр жаңы эми чыгып келип атканым. Буюрса көптөгөн алдыга жакшы койгон максаттар бар. Ошол чыгарабыз. Негизи баягы университетте сиздерге ушул музыка жаатында билим аласыздар да, анан эрте эле чыгармачылыкка аралашып, балким сабак учурунда кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп калгандыктан мугалимдериңиздер каршы болбойбу? Сен азыр окушуң керек деп биринчи гана курска. Жок, азырынча жок, андай боло элек. Окууга дагы, чыгармачылыкка дагы жетишип жаткан учуруңуз. Жогоруда гитаранын коштоосунда ырдап кетпедиңизби? Дагы канча аспаптарда ойной аласыз? Көп эле аспаптарды ойнойм. Колго тийген ойнойбуз. Айтып кетсеңиз ошол. Аккордеон, гитара, комуз, фортепиано, клавиша, барабан. Бардыгын ошо университеттен үйрөнгөнсүзбү же ага чейин эле? Ага чейин аккордеон, комуз, гитаралар чечкем. Университеттен фортепиано, барабан урганды үйрөндүм. Ошол. Кыйынчылык болгон жокпу? Анткени ар бир аспапты үйрөнүп, чертиште эле. Кыйынчылык болот албетте. Аккордеон үйрөнгөндө көп кыйналгам. Күн түн отуруп 2 ай ушу аккордеон учактап эле жашагам да. Бирок кызыккансыз. Кызыгып аябай. Биринчи ошо кызык болсо анан үйрөнөт экен да. Сиз негизи чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Кыялыңыз беле же үй бүлөңүздө дагы ушундай инсандар барбы? Үй бүлөм чыгармачыл адамдар десем болот. Атаман келсе керек мага. Негизи бала кезден эле чыгармачылыкка аралашып жүрөм. Кичинекей кезимден бери ырдап. Ошо 2023-төн баштап профессионально келише баштадык, клип тартып, ырлар чыгарып. Жакшы. Негизи эле ырларды сиздерге ким тандап берет? Өзүңүздөр тандайсыздар да, акындарга барып кеңешесиздер да. Негизи өзүм ыр жазам. Өзүңүз дагы ыр жазып каласыз. Өзүм огон чыгарам, ыр жазам. Кээ бир окшошпой калган сөздөрүн акындарга барып оңдотобуз. Кээ бир жерлер уйкаштыра албай каласың. Огон чыгарып, ага сөз туура келбей калат мисалы. Акын балдар менен иштешебиз. Дос балдар менен кеңешебиз. Ошо жаш болсоңуз дагы көп кырдуу талант экенсиз, анткени обон жаратып ыр жазыш деле бул кыйын болуш керек. Өзүңүз жазган ырларыңызды аткарып келдиңиз беле? Ооба. Өзүм жазган ырларды аткарып келем.
Бизге да аткарып бересиз ба? Аткарып берем, буюрса. Келиңиз анда. Кайра эле сиздерди ырдаталы бүгүн. Таласыма алып кетем деген автордук ырматка берейин. Сөзү ону өзүмө таанык. Kapısынан ойлорумду эледим, балким мага Кудай берген белегим. Сырдуу жансың ачылбаган, барбы сөзүң айта албаган, келчи эркем эркелетейин. Жарыгым, жаркылдагым, сени күтүп мен жүргөм ардагым. Üzülbөгөн үмүт менен мен өзүңдү күтүп келгем, балай билсең мени эркем, таласыма алып кетем. Ой, жан дүйнөңдө таптаза жаш баладай, сүйүм сага күндөгү чөп баратай. Секелегим келчи мага, сүйгүлүм сунам сага, кечки Бишкек менин шаарында. Жарыгым, жаркылдагым, сени күтүп мен жүргөм ардагым. Üzülбөгөн үмүт менен мен өзүңдү күтүп келгем, балай билсең мени эркем, таласыма алып кетем. Эй, карагым, кайсыл күнү сен мага жаралдың, сагынып саналарга батып барамын. Üzülbөгөн үмүт менен мен өзүңдү күтүп келгем, балай билсең мени эркем, таласыма алып кетем. Керемет. Айжан экөөбүз бийлейли деп эле араң калдык окшойт, Сонун чыгарма болуптур чындыгында. Бул таласым деп өзүңүздүн тууп өскөн жериңизге арнаган экенсиз, Таласыма алып кетем деп жазганбыз. Жакшы. Бул чыгарма канча жыл мурун чыккан? Бул чыгарма 3 жыл мурун чыгаргам. Ушул боюнча айта кетсеңиз, ушул чыгармаңыз боюнча кантип жаралып калды? Жакшы сөз деп жазгам башында. Аккордеон менен отуруп, насаат жөнүндө ырлар аз деп, ушу насаат жөнүндө чыгарып. Анан аранжировщикке бардым. Барсак, аранжировка шаң болуп калды. Анан кайра келип, текстин жаза койдум. Текстин жазып эле таласыма алып кетем, өзгөртүп бошо эле болдум. Канча күндө жаздыңыз ошол текстти? Текстти жарым саатта жазгам, ошо студиядан эле. Жарым саатта. Негизи ошол күнү свадьба баратканбыз, классташ үйлөнүп, сразу эле жаза коюп, голос түшүрүп барып бошоттум. Ошол тойдо илхом келгеттиби сизге? Ошо. Мен да үйлөнүшүм керек, таласыма алып кетем, ошо менен таласыма алып кетем деген сөз чыгып. Азыр бойдоксуз учурда. Азыр бойдок. Жакшы. Ошол оон жаратууда, текст жазууда деле мындай оңой болбош керек да. Сиз жарым саат жаздым десеңиз, мен аябай таң калып калдым. Жарым саатта чыккан жазган чыгармаңыз ушундай деңгээлде болуп атса. Илхом ар кандай келет окшойт, ар кайсы оон чыгачы. Мисалы, ушундай шыр келип кетет да мага. Сөз менен, мисалы, сразу бир кайрыктар. Кээ бир ырларым бар, мындай толук бишелик ырлар бар. Кээ бир ырлар ушинтип шыр эле чыгып кетет да. Жакшы. Гүлжан айым, ойлонуп калыңыз. Келиңиз, сиз өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Азыркы учурда сизде кандай аракеттер болуп атат бул жаатта? Азыркы учурда чыгармачылыкка келишейин деп атам. Айбек байке экөөбүздүн ошол биринчи дуэтибиз чыгат буюрса. Ошол көп андан башка чыгармаларды чыгарабыз. Негизи буга чейин өзүңүз дагы ырдап калчусуз да. Ооба. Ар кандай кастингтерге, конкурстарга барып жүрчүм. Кичинекейинен баштап эле. Кайсыл өлкөлөргө баргансыз? Биз Бишкектин ичинде эле ар кандай разный кастингтерге катышып келгенсиз. Демек, сиз дагы мыкты ырдайт экенсиз. Келиңиз, сизди ырдаталы. Айбек мырза гитарасы менен коштоп берсе, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Ажарың арыбалып, дидарың зарыланып, мумканы бір ырдадым, бұл
жаралган ажайып көркөмүңө ашыгып ыр арнаймын асыл кечим өзүңө өчпөс болуп жанасың ыртсымал жүрөгүмдө өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдө ушундай керемет чыгармадан кийин сонун сырдашуудан кийин биз Айбек Ниязбектин Багым бар аттуу клибине кезекти берели, андан соң маекти улантабыз. Ырдап жатам кыш кечинде шамал коштой тызгарылап Ырдап жатам кыш кечинде шамал коштой тызгарылап Аппак кардай сүйүм бар аппак кардай Айперим аяк сүйүмдү кабылап Аппак кардай сүйүм бар аппак кардай Айперим аяк сүйүмдү кабылап Жолуңдан жолуксам кымбатым ак жолукчан Жолуңдан ай жолуксам кымбатым ак жолукчан Көз албастан карай берим сымбатыңа берип таң Көз албастан карай берим сымбатыңа берип таң Аппак кардай сүйүм бар аппак кардай Айперим аяк сүйүмдү кабылап Аппак кардай сүйүм бар аппак кардай Айперим аяк сүйүмдү кабылап Оттага дигидай на-на-на-на-най Оттага дигидай ой-ой-ой Оттага дигидай на-на-на-на-най Най-на-най-на-на-на-на-най Кызгалдактай кызгарынап Кызгалдактай кызгарынап Ырдап жатам кыш кечинде шамал коштой тызгарылап Ырдап жатам кыш кечинде шамал коштой тызгарылап Аппак кардай сүйүм бар аппак кардай Айперим аяк сүйүмдү кабылап Аппак кардай сүйүм бар аппак кардай Айперим аяк сүйүмдү кабылап Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Гүлжан айым, мына сонун чыгарманы аткарып кеттиңиз, Гитаранын куштоосунда келиңиз. Негизи эле сиз кандай чыгармаларга жакынсыз? Лирикалык же шаңдуу? Сиздин тандооңуз кандай? Көбүнчө лирикалык ошолорго жакын. Мындай негизи баарын эле ырдай берем, бирок көбүнчө сүй жөнүндө, лирика жөнүндө ошолорго жакыныраакмын. Жакшы. Негизи эле дагы кандай пландарыңыз болуп жатат? Азыр мына студент экенсиз, окууңузду ийгиликтүү аяктап, ал менен эле кошо ушундай сонун чыгармаларды алып кетейин деген ойлоруңуз бар экен. Андан тышкары дагы неге кызыгасыз? Андан тышкары өзүм сүрөт тартууга кызыгам. Негизи хоббим ошол сүрөт тартуу жана ырдоо. Жакшы. Ал эми Айбек мырза, сиз окуйбуз, студентпиз, 5-курстун студентимин. Середочный Леонда. Быйыл бүтөсүзбү? Азыр быйыл бүтөбүз. Гос программаларды даярдап жүрөбүз. Чыгармачылыктан тышкары ошо окуу менен алебиз. 3-курспуз. Окууну аяктап алгандан кийин толук кандуу чыгармачылыкка киришесиз. Толук кандуу киришебиз буюрса. Аз деле аябай иштеп атабыз чыгармачылык менен. Негизи чыгармачылыкта продюсер аркылуу иштеш дагы жеңил балким.
ошол жаатында ойлонуп көрдүңүз беле? Жөн ойлонуп көрүлөкпүз, азыр дос балдар болуп, команда болуп иштешип атабыз, бири-бирибизге жардам берип, советтерди айтышып, ушундай болуп иштеп атабыз. Азыр продюсерибиз жок. Бирок колдоп турган адамдар бар. Дос балам бар. Бекбол деген ырларды аранжировка кылып, аябай жардам берип атат десем болот. Демек, сиздин айланаңыздагы досторуңуз эле сизге жардам берип, колдоп жаткан болуш экен да. Жакшы. Алдыда дагы кандай пландарыңыздар бар? Пландарыбыз аябай көп буюрса, чыгармачылыкка киришип атабыз. Башатыбыз менен чыгармачылыкты иштеп, өзүбүздүн ырларыбызды, автордук ырларыбызды тартуулап буюрса, эски ырлардан каверлдап, дуэттерди жазып, жакшы жаңылыктар болот буюрса. Сиздер менен бөлүшөбүз. Жакшы жаңылыктар менен биз менен бөлүшүп туруңуздар, анда байымабай. Келиңиз, сизди дагы бир ырдаталы. Майлы. Бул ыр кимге таандык? Акжолтой Канатбек уулунун Сен барда деген аткарып берейин. Сен барда бары кулпура, гүлдөр да сага умтула, аларга сезилесиң бакыттай. Sen менен дүйнө жылмая, теребел тегиз нурдана, табияттагы сага ашыктай. Мага окшоп алда сага ашыктай. Жару керу ялыңқын, жан берген мынағынсың. Жылт еткен жылдыздай көрсөм деп еңсеткен, жүрөктү эң назик арзуга терметкен. Сен менин кубулжуган ырларымсың. Мага кубат берген жыргалымсың. Өзүңдү көрсөм кубана, кубанбай кантип туралам. Мен күткөн асыл адам сен болсоң. Эргүүгө чындап болмокмун, мен эң бактылуу жан болмокмун. Эгерде мага өзүң тең болсоң. Түбөлүк өмүр жарым сен болсоң. Акшулам асылайым, мен кантип жашырайын. Бүркөлгөн кабакты жаркыган жаз кылган, бүткөгөн махабат дастанын жаздырган. Нур чачкан жан дүйнөмө жарыгайын. Şolandı ömürüme çaçılayım. Керемет сонун аткаруу. Негизи эле биз чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө келген конокторубузду куру кол кетирбейбиз. Бизден сиздерге ушундай сонун белектерибиз бар. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздөн пиала кружкасы алып койсоңуз сизге. Ал эми айымдар үйдө чайды демдегенди жакшы көрүшөт эмеспи сизге? Чоң рахмат.
как раз курскамда беле. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жаңыдан ушул чыгармачылыкка аттанып жаткан учурларыңыздар экен. Болгондо дагы жаңыдан аттанып, анан өзгөчө сонун баягы көпчүлүктүн көңүлүнө, көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алган жакшы чыгармаларды жаратып жаткан учурларыңыздар экен. Сиздерге мындан ары ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачылык эргүү. Келиңиздер, эркин микрофон берейин. Айбек мырза. Чоң рахмат сиздерге да чакырып колдоп турганыңыздарга. Буюрса иштеп башыбыз менен кириштик, чыгармачылык менен сиздерге жагымдуу маанай тартуулап, автордук ырларыбызды эски ырлардан, дуэттерден күтүңүздөр бизден буюрса. Гүлжан айым. Рахмат сиздердин чакырып койгонуңуздарга. Айбек бекеге кошулам. Буюрса көп чыгармаларды, дуэттерди карабыз буюрса. Сиздерден биз эл эмес, кыргыз эли дагы ушундай сонун дуэттерди күтөт. Андыктан талбай эмгектениңиздер. Ийгиликтүү жылдардан болсун бул жыл дагы сиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүз дагы соңуна келип калды. Бүгүн өзгөчө жандуу, өзгөчө ыршанга бөлөнгөн эфир болду десем болот. Ал эми биздин студиябызда конокто интернет айдыңында учурда өзгөчө хит болуп жаткан жаш таланттар Айбек Ниязбек жана Гүлжан болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.